алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Мен ошол соц тармактарында желдей тараган каркыра маселеси боюнча өз алдымча ар кандай саясатчылардын ойлорун четке сүрүп коюп, өз алдымча талдап көрүүгө мажбур болуп отурам. Анткени акыркы күндөрү бул маселе чоң интригага айланып, саясатчы Атакан Мадымаровду каралоо жүрүп жатат деп кабатыр болуп жатышат. Мына ошол себептен мен бир жактуу эмес, эч бир тарапты укпастан жөн гана ошол чек ара тууралуу жарыяланган маалыматтарды сиздер менен чогуу талдап көрүүнү чечтим. Албетте сөзүм куру болбош үчүн мен бул видео материалды даярдоодо пайдаланган сайттардын ссылкасын описанияда калтырам. Азыр болсо мен Инфроборс программасында ошол каркыра жайлоосунун бийиктигин, деңиз деңгээлинен бийиктигин жана рельефи канчалык экендигин көрүү үчүн бул жерде бизге керектүү каркыра жайлоосунун бөлүкчөсүн импорт кылып алам. Мынакей көрүп турганыңыздардай каркыра жайлоосу. Биз каркыра дегенди укканыбыз менен анын кайда экенин же болбосо кандай көрүнүштө экендигин жакшы түшүнбөгөн эле адамдар каркыра сатылып кеткен деп айтып жүргөндүгү эч кимге сыр эмес болуп калды. Эми вот жакындатып көрсөк билинет. Горизонталдык биз казактарга берилип кетти деген жер мына ушул жер болуп эсептелет дагы. Ал жерди көрө турган болсок, деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте. Эми менин калыстык үчүн айтайын дегеним, буну каркыра жайлоосун жакшы билген тургундар айтса жакшы болмок. Мен анткени бул эки дарыянын аталышын билбейм, бирок казак тарап бизге ошол эки дарыя кошулган жерден баштап бизге берип, анын ордуна мына ушул жерди алышкан. Анын так далилин мен ошол сүрөттөн көрүп турасыздар. Вот болгону 625 гектар жерди алып атышат дагы. Бизге 1136,6 гектар жерди бизге берип атышат. Демек, эгерде саттык дей турган болсок, анда сатып акчасын алган болот. А бул жерде алмашуу болуп жатат. Бирок ага карабастан куру дооматтын чеги чубактын кунундай узарып, ушул күнгө чейин келип. Бул албетте 2011 жылкы президенттик шайлоодун алдында, шайлоодон кийин унутулат делинген, бирок ар бир шайлоо сайын бул кайталанып, шайлоо сайын эмес, анын арасында дагы комментарийлерде тынымсыз бул жөнүндө айтылып келе жатат. Бул сүрөттү мен жөн гана белгисиз сайттан таап алган жокмун. Көргөзө кетейин. Бул правительство Кижи, кыргыз өкмөтүнүн сайтында демек жарыяланган. Бул жерде мен айткан жагдайлар сөзмө сөз андан да ашыгы менен кеңири түшүндүрүлүп жазылган. Мына ушул дооматтар айтылган маалда өкмөт тараптан, жергиликтүү өкмөт тарабынан дагы бул маселеге чекит кое тургандай бир алыс оюн айткан адам чыкпаганы абдан таң калыштуу. Эмне демек мен өздөрү жарыялаган маалыматты өздөрү окубаса, аны эл кайдан окумак? Эми Планета Google программасына өттүк. Каркыра жайлоосу, Түп району, Каркыра. Мынакей казактар бизге берди деген жерди мен болжолдуу картасын чийдим жана мынакей көрүп турасыздар. 400 жылдырсам өзгөрөт. 36,36 округляйт деп турган болсок, мынакей туура эле чызылды. Эми жакындатып көрөлүк. Казактар бизге берген жер. Көрүп алыңыздар. Чайет бул жерлер. Ойлошуңуздар мүмкүн да, бизден тегиз жерди алып, бизге толуу адырды берип койгон деп да доомат айтылышы мүмкүн мындан кийинчи. Бирок мынакей толуу адыр бир аз эле турат дагы. Тегиздик, бул жагы дагы тегиздик. Мынакей мен айтып өткөн эки дарыя. Мына ушул дарыя менен биздин чек араларыбыз ажырап турат. Мынакей кайрадан баштагы сүрөттө кайрадан көргөзөйүн сиздерге. Эми картага өтөбүз. Мындан ары эми казактарга биздин Казакстанга берген жерди өлчөп көргөзүүнүн кажети барбы жокпу билбей турам. Менимче убакытты кетирүүнүн кажети жок болчу, бирок ошентсе дагы макул. Очистить. Баштайлы анда. Сүрөттү көрүп алабыз. Мынакей 600 сүрөттөн карайбыз кайра. 625 гектар деп атат, Аны да тактайлык. 625 гектар жер. Демек, белгилүү алымыбыз чубак ажыга казактардын айтканынчалык бар экен. Бул казактар бизден кичинекей жерди алып, бизге тилеген жерин бергени чындык экен. Бул дооматтын негизги каарманы болгон Атакан Кимсенбаевич 10 жылдан бери кызматта жок. Демек, андан кийинки бардык маселелерге ал жооптуу эмес. Аны айтканымдын себеби бул Планета Google картасында биздики боло турган жер Кыргызстандыкы деп көргөзүлбөй турат. Бул маселени дагы көтөрүп чыгып, бул өкмөттүн жана
депутаттардын жоопкерчилиги болуп эсептелинет. Аны айткандын себеби Крым маселеси боюнча Госдумага Google компаниясынын өкүлдөрүн чакырып, ошол жерде кызуу талкуу болгондугу жөнүндө мен макала окуган элем. Азыр болсо, мынакей бул 2008-жылдары, ошол 2010-жылга чейин чечилген маселе болсо, 2014-жылдан кийин чечилген чек ара. Көрүп турасыздар, дүйнөлүк карта, Россиянын чек арасы, бул жерде Крым Россияныкы болуп, Украина менен Крымдын чек арасы көрсөтүлүп турат. Бизге өттү делинген ушул эле картадан карайлык. Бизге өттү делинген бул аймактардын биздин картада биздин чек аранын ичинде камтылбай калгандыгын өкмөт же парламент чечиши керек болчу. Бул эми Google'дагы көргөзүлгөн чек ара сызыктары канчалык чындыкка жакын экендигинен мен күмөн саначумун, анткени бизде дагы ошондой чек аралар бар. Мисалы үчүн, карап көрүңүздөр, бул жерде мынакей Ажек айылы кыргыз-өзбек чек арасы аралап өтүп жатат. Азыркы учурда бул жерде биздин жарандар кеңири жүрүшөт. Бирок Google'да Өзбекстандыкы болуп көргөзүлүп жатат. Кайсыл жерде калк жашабаган болсо, Өзбекстан ал жака кирип бараткандай сезилет. Бирок качан гана мен Азаттык радиосунун сайтынан мына ушул чек ара тууралуу маалыматты көргөндөн кийин мен бул Google'дагы чек ара бул чындыкка дал келишине ишенгенмин. Анткени Төө моюнда Карагандагы ошол Өзбекстан тараптын суу сактагычынын түбүндө Кыргызстандын жери калып кетет дагы, алар бизге башка жактан жер берүүгө убада беришкендиги жөнүндө макала. Аны азыр мен Google'дан силерге көргөзүп берем, ушул суу сактагычты. Мынакей назарыңыздарда Каргидан суу сактагычы жана Google'дын чек ара сызыгы. Эмне демекмин, жогорудагы маселе бул бир гана каркырага эмес, баардык Кыргызстандын тактала элек чек араларына, чек ара тилкелерине тиешелүү. Келишимдин негизинде такталган чек арада менен дал келип чийилишин дагы көзөмөлдөп турса жакшы болмок. Анткени бул бүгүнкү күндө электрондук карта биздин дайыма алаканыбызда жана биз буну менен өкмөттүн эл аралык чек ара келишимдерин көзөмөлдөп тура алабыз. Жыйынтыктап жатып дагы бир маселени айтып кетейин. Ар кандай цифралык дал келбөөчүлүктөр чыгып жатат. Кийинки эле дагы бир сайт Центральная Азия. Бул жерде маалыматтар бир аз башкачараак. 625 эмес, 620 гектарды биз берип жатабыз дагы. Алар болсо бизге 1136,6 эмес, 1150 гектарды. Бул жерде бизге дагы көбүрөөк жана биз казактарга дагы азыраак бергендигибиз жөнүндө айтылып жатат. Бул эки материалдын да ссылкасын мен описанияда калтырам. Сиздер көрүп, менин айтып өткөн нерселердин чындык экендигине ишенесиздер деген үмүттөмүн. Жана жалган маалымат тараткандарга айтарым, бизди эч ким келесоо кыла албайт. Калп менен чындыктын айырмасын билебиз жана калптарга ишенбейбиз. Ошентсе дагы бул жалааны жаап, бул маселени үзгүлтүксүз козгоп келгендерге ыраазычылык билдирем. Алардын ошондой аракетинин негизинде мен биз колдоп жүргөн саясатчы Адахан Мадымаровдун көрөгөчтүгүнө жана туура чечим кабыл алгандыгына дагы бир жолу ишендим. Бул материалдагы негизинен Адахан Кимсенбаевичти колдогон топтун демилгеси менен эмес, эми мен кээ бир эжекелерибиздин мындай давлением көтөрүлдү, ушундай комментарийлерди окуп деген сөздөрүнөн улам мен бул чырдын өзөгөн бул маселени изилдеп ак карасын ажыратуума кимге кандай билбейм, бирок мен үчүн бул маселеге акыркы чекит коюлду. Баарыңыздарга рахмат, аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн жана жалган маалыматтарга ишенбеңиздер дейт элем. Эми бул каркыра маселесин мен ойлоп турам, эмнеге акыркы кезде катуу көтөрүп жатат, себеби буга чейин Баткенди да көтөрүп жатышкан, бирок Баткендин эли акыркы шайлоодо өтө чоң, башка облустарга салыштырмалуу чоң колдоо көрсөткөндүгү үчүн менимче Баткен чек арасы боюнча Адахан Мадымаровду каралоо менимче суу кечпей калат. Ошол себептен азыр каркыра маселесин көтөрүп жатат. Каркыра маселесинде дагы мен өзүм үчүн Адахан Кимсенбаевичтин ага келдигин көрүп турам. Жана сиздерге дагы ар кандай каралгонго ишенгенди